Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун пикири боюнча Кыргызстан жайлоо болуп кетти. Бул тууралуу депутат кече Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйын учурунда айтты. Анда конституциялык мыйзамдын өзгөчө абал тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү каралып жаткан. Юстиция министри Алмазбек Зарылбек уулунун айтымында учурдагы редакция тартипти бузган жарандарды коменданттык саат башталганга чейин эле кармоого уруксат берет. Ал эми тиешелүү документтери жоктордун ким экенин аныкталганга чейин бирок 3 күндөн ашык эмес кармоого мүмкүн. Бул норма конституцияга ылайык келтирип, камакка алынгандар соттун санкциясы жок, 48 сааттан ашык эмес кармалууга тийиш деген норма жазылып жатат. Мадумаров азыр деле эч кимди 48 сааттан 1 мүнөттө ашык кармоого акысы жок экенин белгиледи. Депутат бул нормада жактар эмес, Кыргыз Республикасынын жарандары дегенин баса белгилеп кетүүнү сунуштады. Айрым учурларда 48 саатка кармабай чыгарып салса болот. Баласы чыркырап ыйлап атса, ошону 48 саат кармабай өздүгү аныкталгандан кийин 4 саатта чыгарып жиберсе эмне болот деп атам. Эмне үчүн биз 48 саат кармап турабыз? Ошолор биз менен сиздин шайлоочуларыбыз. Эгер башка мамлекеттин жарандары болуп, ким экени аныкталбай жатса, мага десең 48 айга отургузуп койгула. Бул максатка ылайык. Кыргызстанды сүйүп, Кыргызстанга күйсөңөр ушинтип жазыш керек. Себеби Кыргызстан жайлоо болуп кетти. Чет өлкөлүктөрдүн кимдери гана жүрбөйт. Биз менен бирдей жарандык укукка ээ болуп калды. 28-беренеге ушуларды толуктап жазсаңар эмне болот? Биздин коопсуздук бекемделет. Мамлекетти тартип күчөйт. Кыргыз жарандары менен сырттан келгендер бирдей укукка ээ болбойт. Кыргызстан жайлоого айланбайт, деди Мадумаров. Талкуунун соңунда комитеттин мүчөлөрү мыйзамдын долбоорун биринчи окууда жактырышты. Маалымат булагы Кактус KG.